Каргашалы окуя мына ушул Аламүдүн капчыгайындагы эс алуучу жайында болгон. Күбөлөрдүн айтымында коляскадагы ымыркай Аламүдүн дарыясына агып кетип, артынан апасы куткарам деп сууга секирип, эне баланы дарыя төмөн карай агызып кеткен. Аптаптуу ысыкта суу кирип, агымы катуу Аламүдүн дарыясы ташты да агызып жатат. 18 июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигине кырсык тууралуу маалымат түшүп, куткаруучулар келиндин сөөгүн таап, жакындарына өткөрүп берген. Түн кирип кеткенине байланыштуу издөө иштери токтотулуп, эртеси 23 куткаруучу дарыяны бойлой чөгүп кеткен наристени табууга күч аракетин жумшады. Эс алуу жайларда боюзлар дарыяндагы берип иштеткен жарандар экен да. Анан ошол жерде кошуналар көрүп калып, баланы куткарабыз деп аркасынан чуркап келишкен. Чуркап келип, бери болжол менен 3 километр бериректерде көрүп атышат. Ошол жерден куткарып алып калабыз деп, ала албай калышып, ошол жерден агып өткөн көрүшкөн экен да. Биз азыр кечээкү күндөн баштап, ошо акыркы көргөн жерден баштап, мына ылдыйкы Көкжар платинасына чейин издөө иштерин улантып атабыз. Быйыл сууга чөгүп каза тапкан учурлар көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 68 адам сууга чөгүп, өмүрү менен кош айтышкан. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул маалына карата 25%га жогору. Адистер кырсыктын көбү этиятсыздыктан улам келип чыгат деп белгилейт. В тех или иных местах, где запрещено купаться, и люди у нас либо по незнанию. Айрым жарандар дарыянын боюнда эстеликке сүрөткө түшөбүз деп агып кетип жатат. Биз сууга түшүүгө уруксат берилген жерлерге куткаруучуларды коебуз. Бирок көбүнчө суу аккан жерлерде, көлмөлөрдө сууга түшүүгө тыюу салынган жазуулар жок. Экинчиден, жаратылыш тоо койнунда жергиликтүү бийлик жана эс алуу жайларынын ээлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү зарыл. Тосмолорду коюп, коопсуздук жөнүндө маалымат такталары турушу керек. Эгер кырсык катталса, оперативдүү топ бар, дароо жерине жөнөп кетет. Жай мезгили эс алуунун мезгили. Айрымдары ысыктан качып дарыя жээгине барууну каалайт. Шаардагы өспүрүмдөр көлмөлөргө көп каттайт. Ошондой эле ысык көлгө агылган адамдардын саны арбын. Бирок көп учурда коопсуздук эрежелери сакталбай сууга чөгүп кеткен учурлар катталат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 85 адам сууга чөгүп каза болгон. Тилекке каршы анын 28-и 12 жашка чейинки балдар. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.